Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнүн жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери Өзгөн көчөсүндөгү дал ушул батирден кароосуз ташталып кеткен 2 жаш баланы табышкан. Окуя болгон жерге барган учурда чындап эле социалдык абалдары начар болгон. Ташталып кеткен кыздардын бири 1,5 жашта. Аты Бубина экен, айтуусу боюнча караганда, чоң кыздын аты Мадина. Болжолду 4,5-1,5 жаштардагы кыздар. Ошол эле мезгилде буга чейин кайсы жерде жашашкандарын билишпейт жаш кыздар. Ал эми апасын болсо болжолду кайткан болчу деп туруп айтып жатат. Кафеде иштеп атам базарда деп. Кандай дедим, саат 12-1де келет. Дал ушул чакан бөлмөдө Хайткан айым 2 чүрпөсү менен жашап жаткан. Үйеси Хайткан айымга ырайымдуулук кылып, бул кичинекей батирди бекерге эле беришкен. Үйеси ар дайым Хайткан айымдын балдарын күндүзү карап жаткан. Ал эми Хайткан айым күндө жумушка кетип жаткан. Дал ушул жумушка кетип жаткан боюнча эле Хайткан айым 19 январдан баштап балдарына келген жок. Бирок телефон аркылуу сурап турган. Үйесинин айтуусуна караганда балдардын апасын келеттеген үмүт менен 10 күндөн ашык убакыт күткөн. Набижан Аксакал балдардын апасын дарегин же аты жөнүн толук сурап калган эмес. Кыздардын уулусунун аты Мадина 4 жашта, ал эми кенжесинин аты Бүбүнай. Үйеси балдарды асырап алуу сунушунда киргизген, бирок апасы макул болгон эмес. Geç geldi, gelip baldarı menен жатып, эртең менен турду да кетти, ошо боюнча жок. 22 күнү мен телефон чалдым ал аялга. Келбейсиңби, балдарың карабайсыңбы десем, боптур мен барам деп, ошондон кийин 22-силе күнү чалгандан кийин ошо боюнча эмне кылды? Телефонун өчүрүп, телефонун албай койду. Ошо боюнча кече жакында koşularım görüp gelin sen baldары bir nerse bolup kalsa sen cevap veresin. Ошо milisiya çakırıp milisiyalarga berip dedi. Boptu dep milisiya çakırıp baldарды berip verdik. Ошентип наристе кыздар шаардагы балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Алардын өздөрүн тастыктоочу документи да жок. Учурда апасы Хайткан айым изделүүдө. Анын жашоо шартын текшергенде абдан начардыгы байкалган. Булардын шарты өтө начар. Анан биз балдарды тезинен актын негизинде үй бүлө балдарды реабилитациялык борборго жайгаштырдык. Азыркы күндөрү энесине розыск жарыяланып, азыр балдар издеп атышат. Учурда социалдык өнүгүү башкармалыгы үймө-үй кыдырууда. Ош шаары боюнча 1000ден ашуун бала ата-энеси тарабынан ташталган. Алардын баары мигранттардын балдары экендиги белгилүү болгон. Ал эми Мадина жана Бүбүнай азырынча балдар үйүндө жашап турат. Фероза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.